Адамдар менден, жаштар менден кеңеш сурашат, кантип ийгиликке жетсем, кантип максатыма жетсем деп. Аны мен принциптерди, жолдорду айтам. Мындай кыласың, мындай болот депчи. Алар айткан нерсе билесизби? Не? Кыйын. Кыйын го дейт. Эмгек керек го дейт буга. Урматтуу мекендештер, бир нерсени түшүнүш керек. Бир нерсе кылыш кыйын. Ар дайым кыйын болуп келген, кыйын болуп бара берет. Миң техника өнүгүп кетпесин, сен ачманга учуп кетпе, баары кыйын болдон кала берет. Сен кыла турган ишиң. Сен ойло, дароо бирдеке болуп калат. Ар дайым кыйын болот, убакыт талап кылат. Бир максат койдум, ага жетиш ар дайым кыйын. Эмне оңой билесиңби? Диванда жатыш оңой, телефон чукулап жатыш оңой. Өзүңдүн газыңды өзүң жыттап түшкө чейин укташ оңой. Не оңой? Каалаган нерсеңди жеш оңой. Бирок бир нерсеге кылам десең, жөн эле орозо кармай десең дагы ошондой кыйын го. Намаз окуй десең, намаз окуша дагы кыйын го. Шайтан ушинтип азгырып туруп алат. Баматка эртең менен көзүң ачылат, туалетке дагы баргың келип атат. И плюс намазда окушуң керек. Же ошол учурда уктатып койбойт, же тургузуп ишиңди кылдырып койбойт. Ушул состояниеда кармап тура берет да шайтан. Ар бир нерсе кыйын, урматтуу мекендеш. Жеңил нерсе жок. Ошо кыйынчылыктардан канча көп кыйналганың сайын адамдардан артыкча болуп кете бересиң. Өзгөчөлүгүң ошо көбүрөөк кыйналышың керек. И сен кедейдин баласы болсоң, тем более сага өтө кыйын болот. Моюнга алыш керек. Биз дагы мисалы камбагалдын балдарыбыз. Бул мындай камбагалдыктан, кедейликтен уялыш маселеси эмес. Бул жерде чындап реал нерсени айтып атам да. Кедей болсоң, тем более сен көбүрөөк аракет кылышың керек. Башкаларга караганда көбүрөөк иштешиң керек. Жатканга, телефон чукулап уктаганга сенин акылың жок деген да. Сен убакыт талаш өтө кетип атат убакыт. Ошондуктан жеңил нерсе жок, жеңилиге чуркаба, аракетиңди